Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Менин Facebook барагымдын жана ошондой эле YouTube каналымдагы катталуучулар, сиздерге мен бүгүн Швециядагы таштанды маселесин кантип чечкени боюнча айтып бермекчимин. Швецияда деле ошо 1970-жылдарга чейин таштанды маселесин чечүү оор, кыйын болуп турган. Бул жакта дагы таштандылар аябай көп болуп, өкмөттөрдүн баш оорусу болгон. Анан ошо 1970-жылдары атайын окумуштуулар, тиешелүү адистер иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында ошол таштандыны жок кылып, аны кайра иштетип, андан миллиондогон доллар пайда табууну жолдорун өздөштүрүшкөн. 1990-жылдардан баштап Швецияда 1% гана таштанды ошол таштандыга ыргытылып баштаган. Ал эми калган 99% таштанды кайра иштетүүгө жөнөтүлө тургандай жол ачылган. Мындайча айтканда, шведтер азыр 1%ды кантип иштетебиз деп ошону ойлонушуп атат. Калган 99%ы кайра иштетүүгө кетет. Швецияда 20% жылуулук ошол таштандыны өртөөдөн алынат экен. Атайын заводдорду булар курушкан жана ошондой эле ошол заводдордо тиешелүү печкалар болот. Ошол печкаларда таштандылардын 50,3% өртөлөт экен. Бул кайра иштетилбей турган таштандылар, ошолор өртөлүп, анан булардыдан баягы газ жана ошондой эле жылуулукту алуунун жолдорун өздөштүргөн. 20% Швециянын жалпы аймагындагы 20% жылуулук менен газ ошол дал ушул таштандыны өртөөдөн чыгат экен. Ал эми тиешелүү фильтрлер тургандыктан абага дээрлик ал жерден зыяндуу заттар 1%га жете турган гана зыяндуу заттар чыгат экен. Калгандары бардыгы ошол фильтрден тазаланып жок боло тургандыгы далилдешкен. Жана ошондой эле булар 15,5% ошо таштандыны биогаз чыгарууга жумшашат. Биогаз чыгарып, булар коммуналдык транспорт жана коомдук транспорттор бар го, автобус жана башка ошолорду баягы биогаз менен жүрө турган кылып, атайын MAN, Scania жана ошондой эле Volvo деген компаниялар тиешелүү автобустарын ошо биогаз менен жүрө турган кылып чыгарышкан. Жана ошондой эле ошол таштандыдан чыккан таштандынын 15,5%-ын ошол биогаз чыгат. Жана ошондой эле ошо биогаз менен коомдук транспортто жүрөт. 33,7% бул пластик, металл жана ошондой эле шише, стекло, шишелер, ошолордун бардыгын булар кайра иштетүүгө жөнөтүшөт экен. Демек, алардан кайрадан иштетилет экен. Мен алган маалымат боюнча кагаз 5 жолу, пластик 7 жолу кайра иштетилип, кайра ошол колдонууга жаңы болуп колдонууга келет экен. Ошол Швецияда ошо 1970-жылдардан баштап кийин башталып, бул идея башталган жана 1990-жылдары өткөн кылымдын 90-жылдары эле бир 30 жыл мурда бул жакта ошол мындай айлампа же болбосо циркуляциялык экономика деген программа иштелип чыккан. Бул таштандыга керексиз болуп колдонулуудан чыккан заттарды кайрадан айлантып, кайрадан иштетип, кайрадан экономикага пайдалануунун жолдорун ошентип өздөштүрүшкөн. Анан тышкары ошо 90-жылдардан баштап бала бакчада ошол таштандыны кантип туура бөлүштүрүп, анан таштандыга ыргытуу, таштандыны жерден таштабай баягы
туура ыргытуу боюнча эрежелерди киргизген жана ошондой эле булар бала бакчадан баштап ошону үйрөнүшкөн. Анан тиешелүү пропагандалык иштер, рекламалар жүрүп, ошон менен бул тез эле бул элге сиңген. Бул жана ошондой эле алар таштандыны туура ыргытуунун жолдорун өздөштүрүшкөн. Бизде болуп арга жерге таштабайт. Бизде керек болсо таштанды таштоочу жанагы челектерге дагы таштандыны таштабай көчөгө ыргытып атпайбызбы? Булар аларды бөлүштүрөт. Ар бир үйдө, офисте, кайсыл кеңседе болбосун бардык жерде тиешелүү атайын урналар турат. Мисалы көккө гезиттер салыныш керек, жашылга органикалык калдыктар салыныш керек, боз өңгөнгө металлдар салыныш керек деген сыяктуу атайын бөлүп койгон. 11 түргө таштандыларды 11 түргө 11 кутучага бөлүп ыргытат. Жана ошондой эле аларды тиешелүүсү дээрлик 50% кайра иштетилет. Ал эми 50% өрттөлүп адан атайын жылуулук энергиясын алышат. АЭС атомный энергостанциянын ролун аткарган бул жакта атайын заводдор бар. Ошол жерден жылуулуктар көп кабаттуу үйлөрдө жылытуу, үйлөргө жылуулук берүү жана газ берүүнү, энергия, электр энергиясын дагы алууну өздөштүрүшкөн. Швеция, коңшу Норвегия, Ирландия жана ошондой эле Улуу Британиядан 2,3 миллион тонна таштандыларды чыгарып ошол жактан алып келишкен. Ошо коңшу өлкөлөр менен атайын келишимдер түзгөн. Өзгөчө бул Норвегия менен ал жактан таштандыларды бул өлкө бекер алып кетет. Норвегия таштандысы бекер кеткенине сүйүнөт. Булар ошол таштандыны алып келип кайра иштетүүдөн эле 2014 жылы $100 миллион пайда көрүшүптүр. Бул коңшу өлкөлөрүндөгү таштандыларды алып келип анан кайра иштетүүдөн. Өздөрүндөгү таштандыларды иштетип бүтүп, коңшулардын таштандыларын дагы алып келип иштетүүнү булар азыр өздөштүрүшүп, анан ошондон дагы миллиондогон долларлар пайданы таап атканын дагы мен көп билип жүрүп, анан ошол нерсени кыргыз коомчулугу, кыргыз элиме дагы бөлүшкүм келди.